Кыргызстан тарыхында биринчи жолу бүгүн капсула салдык. Бул жерде эң өзгөчөлүк ошол жанагы жеке компаниялар бар да, мисалы Ош шаарында 50ден ашын. Ошолорго биринчиден мындай элдерге тандоого бир вариант болсун. Алар караганда баасы да арзан, сапаты дагы, анан жанагы мыйзамдуулугу боюнча дагы айырмачылык бар да. Бул жерде айырмасы азырында $550 тегерде айланып атат баасы. Бирок бул жана кирип жашай турган шартта да. Бул өзгөчөлүк. Андан сырткары бул жерде ошол мэрия өзү азыр ушул нерсени билесиздер, буга чейин ипотека деп элдер бөлүп төлөө маселеси бар эле, а бул жердин өзгөчөлүгү 3 жылга. 3 жылга беришет, 3 жылга жанагындай пайызсыз 3 жылда төлөп, узап бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү болот элдердечи. Ошон үчүн бүгүн бул жерде дагы бир ошол баягы шаардыктар үчүн айрыкча өзгөчө бул шаардыктарга багытталган, ошол үй менен камсыз кылууга багытталган бир чоң программанын бири. Кимдер ала алат? Буну шаарда ошол жашаган бүт мүмкүнчүлүгү бар, бүт баары ала алат. Болгону бунун баягы төлөө мөөнөтү 3 жыл гана. Себеп дегенде баягы ипотека бул башка программа. А бул башка программа, бул программа как жеке менчиктен алгандай эле. Бирок айырмачылыгы биринчиден ошол жанагы баасында төмөндүгү бар. Токтоп калбай да уланып каяка уланат? Бул азыр та эки жерге азыр пландаштырылууда. Мэрия азыр мындан сырткары кечээ мэрия Алмаз Шүмбекович азыр баягы муниципалдык бир чоң мекеме здание курайын деген, имарат курайын деген планы бар. Ошол жерде жанагы Ош шаарындагы ишканаларды бошотуп, ошолордун ордуна каралган маселелер бар. Мындан сырткары дагы башка муниципалдык эки жерибиз бар. Ошолорго азыр план боюнча баратат. Бул бүтүү мезгили бул ошол 2024-жылдын февраль айы деп айтышты азыр. Ошол 3 жылга төлөйт, бирок 2 жылда бул үй бүтөт буюрса. Бүгүн Ош шаарында бир тарыхый күн болуп турат. Биринчи жолу Ош шаарынын мэриясы, анын муниципалдык ипотекалык ишканасы үлүштүк курулуш программасында, бул ипотекалык программанын башка программа, биринчи үйдүн курулушун официалдуу баштады да. Өзүңүздөр билгендей, бул программанын тарыхы 20-жылдан башталат. 20-жылдын 26 декабрында Ош шаардык кеңеши атайын чечим, токтом кабыл алып, ошол токтомдо үлүштүк курулуш программасы боюнча иш алып баруу жөнүндө укук берген. Ошол программанын алкагында иш алып барылып, былтыркы жылы долбоорлоо иштери болуп, мына быйыл курулуш иштери башталып жатат. Бул 100 паттирлүү 12 кабаттуу турак жай үйү бүгүн биринчи жолу башталды. Буга атайын жарандарды үлүштүк курулуш программасынын алкагында алдын ала келишимдер түзүлдү. Бул программанын өзгөчөлүгү, демек, мурунку ипотека шартындагыдай үстөк баалар болбойт, өздүк баасында берилет. Алуучу адам Кыргыз Республикасынын жараны болуусу жетиштүү болот. Анан төлөө жөнүмдүүлүгү бар экендиги шарт болуп эсептелет. Андан башка эч кандай шарт жок. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына курулуш индустриясы, андагы конкуренция абдан өзгөчө. Ошондуктан Ош шаарынын мэриясы атайын саясий чечим кабыл алган. Конкуренция түзүү аркылуу шаарда турак үйлөрдүн баасын төмөндөтүү аркылуу Ош шаарынын тургундарына жалпы турак жайды жеткиликтүү камсыз кылуу саясаты болгондо бул программаны алган. Ошол иштин башталышы, биринчи бүгүн капсула салуу аземи болуп өтүп атат. Эми бул 12 кабаттан турат. Биринчи, экинчи кабатта коммерциялык этаждар, жер төлөөсүндө автопаркинг каралган. Ал эми 3-чү этаждан баштап 12-чи кабатына чейин турак жайлар болот. Дагы бир өзгөчөлүгү мына өзүңүздөр көрүп турган линиянын болгондугунан улам дагы анан алдында 50 соттуктан ашыгыраак жери автопаркинг үчүн каралат. Мындай шарт, мындай кырдаал башка бир дагы көп кабаттуу үйлөрдө жок. Себеби билесиздер, көбүнчө үйлөрдүн жанында автопаркинг коюу, автотоктотмолорду коюу шаардын бардык эле жеринде, бардык үйлөрүндө абдан чоң көйгөй. Ушул маселе burada комплекстүү чечилип каралып атат. Курулуш компанияны кандай негизде тандадыңыздар? Анан ээлик ким кылат азыр? Бүгүнкү күндө ушул Ош шаардык мэриясы бул турак жай курулуш үчүн жерди Ош шаарынын муниципалдык ипотекалык ишканасына өткөзүп берген. Курулушту толук түрдө буйртмачы катарындагы көзөмөлдөөчү катарда Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы эсептелет. Ал атайын конкурстук негизде тендер жарыялаган. Тендерде курулуш компаниясына атайын талаптар коюлган. Анын экинчи деңгээлдеги курулуш компаниясы болуусу, андан кошумча дагы финансылык, каржылык бир талап болгон. Себеби билесиздер, бул курулуш компаниясынын курулуш мөөнөтү 2 жыл, ал эми жашоочулар менен түзүп аткан келишим бул 3 жылда түзөт. Демек жашоочулар 2 жыл ичинде курулуп бүткөн үйгө кирип жашап, анан 1 жыл жашап атып төлөшөт да. Ошол акыркы жылдагы чыгымдардагы маселелерди курулуш компаниясы алдын ала уюштуруп, демек 30% деңгээлиндеги финансылык жоопкерчиликти курулуш компаниясы өз алат. Бул ушул тендердин башка курулуш иштерине берилген учурдагыдан өзгөчөлүгү эсептелет да.
ипотекалык үйлөр канча курулду, анан баары берилип бүттүбү ошол? Бүгүнкү күндө ипотекалык багытта 3 үй курулуп жаткан болчу. Биринчи Достук 83 дарегиндеги үйлөр бүгүнкү күндө берилип бүттү. Ал жерден 6 батир гана калды, 1 бөлмөлүүлөр. Демек, 1 бөлмөлүү алууга келген жарандардын саны чектелгендигинен байланыштуу азыр ал кошумча 6 батирда кошумча берилет. А 84 батир толук таралып бүттү. Андан кийин Курманжандатка 121 дарегинде экинчи көп кабаттуу үйүбүз бар болчу. Анын ал 80 батирлүү. Анын да курулушу толук аяктады. Мына 12 августта, мына ушул жума күнү анын бөлүштүрүү иштерин комиссия атайын иш менен баштайт. Андан кийин 45 батирлүү Көкүмбий дарегинде, Көкүмбий 100А дарегинде үй курулуп жатат. Ал үйдүн толук каркасы курулуп бүтүп, кладка иштери бүттү, ички коммуникация иштери башталды. 4-чү көп кабаттуу үйдү атайын мэрдин тапшырмасы менен буга чейин үлүстүк курулуш программада даярдап аткан долбоорду ипотекалык багытта деп өзгөрттүк. Ал Набережный 2 дарегинде болот. Ал жерде 96 батирлүү 9 кабаттуу үйдүн долбоору пландаштырылды. Бүттү долбоору. Мына кийинки жумалардан анын дагы тендерлик тандап алуулар иштери конкурска жарыяланат. Ушундай болот анда. Ушул сыяктуу өзүнчө курулуш иштери болот. Жалпысынан алганда Ош шаардык мэриясы ипотекалык багытта 4, үлүстүк курулуш багышында 2 үйдүн курулушун толук алып барып жатат. Анан жакында бир жаңылык болгон турат. Мына Ош шаардык мэриясы бир атайын жерди бөлүп берип жатат. Ал жерди азыр жакында үлүстүк курулуш программасынын алкагында курулуш иштерин баштоонун алдында турабыз. Негизги максат социалдык багыттагы мындай кесип ээлерин колдоо болуп атат. Биз азыр ошол багытта атайын медицина кызматкерлерин колдоого атайын медик программасы иштеп чыгып атабыз. Болгону ошол толук 1 кабаттуу, толук 9 кабаттуу үйдү медицина кызматкерлери үчүн атайын арнап куруу маселеси программасы даярдалып ишке ашып атат. Ошол эле үй мындай салынып бүтпөй атып сатып алуучулар болот экен, канчасы сатып алынып ошондо батирлерде. Бул жерде азыр 2 үлүштүк курулуш программасындагы долбоор бар. Набережная 3 дарегинде 106 батирлүү неме болчу. Үй долбоору ал толук сатылып бүтүп, келишим түзүлүп бүттү, тизмеси бекитилди. А бул жерде 100 батирлүү үй, 100 батирлүү үйдүн бүгүнкү күндө 70 батири сатылып бүттү. Алар, значит, келишим түзүлдү, дагы 30 батир сатып алдында турат, сатылып жатат азыр. Анан башка ошондой да бир өзгөчөлүк болуп атат. Демек, алдын ала сатылган, кайсыл батир кимдики экендиги алдын ала аныкталган. Демек, ал жарандарга курулуштун жүрүшүндө, курулуштун сапатын көзөмөлдөөгө доступ берилет. Демек, курулуштун жүрүшүн көзөмөлдөө, демек, жарандык көзөмөлдөө толук мындай ишке ашат. Жарандардын коомчулуктун көзөмөлүндө бул курулуштун сапаты көзөмөлүндө турат деп айтсак болот да. Ошондой кабылуучулар канча пайыз менен сатып алат? Мунун программанын алкагында негизги өзгөчөлүк катары алдын ала 30% төлөө көрсөтүлгөн. А калган 70%-ын 36 айга анан жарандын төлөө мүмкүнчүлүгүнө жараша гибкий, орусча айтканда гибкий график менен түзүп беребиз. Эми жарандарды билесиз, кээ бирлери күздө жакшы акча табышат, кээ бирлери жазда дегенде түрдүү сезондор бар экен. Ошол сезондоруна жараша айтса, биз 36 айды графикте жараша бөлүп, ал жарандардын талабына, финансы табуу мүмкүнчүлүгүнө карап график түзүп берип жатабыз. Мамлекеттик бюджеттен айлыкты карап иштеген адамдар биз үчүн мэриянын курулуп жаткан үйүндө шарттары аябай жакты. Мен 2 бөлмөлүү батирге келишим түзгөм. Кудай буйруса төлөп атабыз. Бүгүн мына курулуш башталып, чакырган ачылуу, капсула салуу аземине келип катышып отурабыз. Бул мэриянын ипотекасы куруп жаткан үйдүн бизге окшогон айлыкчыл адамдар үчүн түзүп берген шарттары, төлөмүнүн шарттары, курулуп жатканы негизи эле бүтүндөй графиги аябай устраивайт, аябай мындай жагымдуу шарттар, ыңгайлуу шарттар. Мисалы үчүн баштапкы төлөмдү акчасы жок болуп калган учурларда 6 айга чейинки бөлүп берүү жактары да каралган. Анан кийин эгерде төлөй албай, мүмкүнчүлүгү туура келбей, ар кандай ден соолукка байланыштуу учурлар болуп калса, кайтарып алуу деген тарабы да каралган. Мисалы үчүн кайра баасы өсүп кетет. Мисалы үчүн башка жактарда кооперативдерде балким ушундай случайлар бар, кирпич коюлгандан кийин баалар өзгөрүшү мүмкүн. Бул жерде баштапкы коюлган баа боюнча калат. Курулуп бүткөндөн кийин эң жакшы жери 1 жыл ичинде мэрия, мамлекет өзү көзөмөлгө алат. Үйдүн шарты, жашоосундагы бүт өзгөчөлүктөрү, жашоо шартына 100% жооп береби, ошолор да көзөмөлгө алынган. Мага ошол шарттардын баары карап чыгып, аябай туура келгендиктен шарт түздүк, келишим түздүк.
ыраазымын. Курулуш биз муну 2022 жылы февралда кылганбыз тендерди. Биздин мэриянын 3-чү проектиси. Жылы курулушуну бул үлүштүк, бул тендерди жарыялаганда үлүштүк вариантта курулган. Курулушу 2024 жылдын февраль айына бүтөт. График боюнча ошол каттыбыз. Бүгүн капсула салуу аземи болуп отурат. Курулуш сапаты боюнча бүгүн бул жакта 3 тараптан текшерүү жүрөт. Технадзор өздөрүнүн технадзору бар. Андан сырткары ЭКТФтин инспектору бар, ал текшерет. Андан сырткары автоназор. 3 тараптан текшерүү катуу. Ошонун негизинде мен сапатына кепилдик беребиз, сапаты боюнча жакшы болот. Колдонулган материалдардын баардыгы сертификациядан өткөн, российский материалдар. Эми азыр только бул арматура, бетон иштери гана жүрүп атат. Удушум аткуч бүтөт, бул жерде калган материалдарда ошол нерседе колдонобуз. Анан үлүштүк болгондугуна байланыштуу бул жерде уже алдын ала анча батирлердин ээлери белгилүү, бүгүн келип отурушат кээ бирлери. Булар менен дагы курулуш жүрүп аткан учурунда көзөмөл жүргүзүп, булар менен дагы батирлердин ремонтун, ички тышкы ремонтторун менимче чогуу иш алып барабыз. Бир аз өзгөртүүлөр болсо, макулдашуу жолу менен чечсебиз деп ойдобуз. Баасы сиздерге мындай актайбы ушул эме жер мэрия койгон үчүн ушундай арзан болду ошол. Биздики тендер болгон үчүн бизге ошо 407 миллион сом болуп. Biz ошол сумманын ичинде жасап беребиз. Анан бул мэрияга актайбы актабайбы, бул мэриянын вопросу. Биздики ал жерде сметный стоимостта биздин прибыльдар көрсөтүлгөн. НДСин, прибыльдары, налогтордун баардыгы көрсөтүлгөн. Бизге ошол. Биз бул жерде генподрядчик катары гана курулуш ишин жүргүзүү үчүн ганабыз. Пайда табуу жагы бул мэриянын көзөмөлүндө. Биз өзүбүз ушу курулуштан түшкөн ушунча жумушчуларыбыз иштейт, ошолордун айлык акылары, сметный прибыль ошону гана көрөбүз бул жерде. Башка эме пайда жок.